Эми Айдан мырза айтканыңыз туура. Мен айттым, жана биздин партияда толук так жазылган, аны айтып беришке көп убакыт керек да. Эгерде биздин партия же болбосо Жеке Мадумаров өзү жеңишке жетишип калган болсо, 95 статьяны жокко чыгарабыз деп жарыя кылганбыз. Ошол Конституциянын 95 беренесini Кыргызстандын Конституциясынан алып салмайынча соттор эркиндикке чыга албайт. Соттор бүгүнкү күндө башкесерлердин колундагы кылыч гана. Бүттү. Кылычты эгерде жаткырып койсоң, өзүнөн өзү кеспейт. Аны кестириш үчүн кол керек. Бүгүнкү күндө кол ким? Президент жана анын администрациясы. Аппарат. Аппаратындагы бир жүгүрүк жигиттер телефон чалса дагы сотторун калтырап титиреп кетип барат. Эгер калтырап титиребесе, эртең кызматтан алып коет. Мына ошон үчүн 95 статьяны Конституциядан алып салмайынча биз жоопкерчилигин мындай бир көз карандысыздыгын чече албайбыз. Эсиңиздерде болсо, судьялардын биринчи курултайында Акаев айткан: коррупция 7-чи кабатка чыгып кетиптир деп. Эсиңиздерде барбы? Манастын арбагы урсун деген. Ошол соттордун манастын арбагы урсун деген толкун айым. Мына коррупциянын баштары өзү экен. Манастын арбагы урдубу? Же элдин каргышына калдыбы? Касиеттүү жерибиздин топурагын кече албай, суусун иче албай, ааламдын түрмөсүндө жатышат өздөрү. Бул деген өтө чоң жаза. Ошондуктан кече дагы мен Суперинфо гезитинен суроо бергенде бир айым суроо салды эле. Мен айткам, эгерде президенттин каалоосу болсо, 3 айга жетпей соттордун көз карандысыздыгын камсыз кылып койсо болот. 3 айдын ичинде. Эгерде Мадумаров болсо, андан да тезирээк эркиндикке жеткирип коет. Билесиздерби, биз акыреттен корккон киши керек да. Адилетсиз чечим алган кишинин азабы өтө жаман болот. Мына бүгүнкү күндөгү соттор, ошол соттордун курамына кандай болуп кирип калгандыгын парламентте бир айым айтты. $30,000 жок, мен талапкерлигимди кое албадым деп. СДПКнын конституциялык мыйзамдуулук боюнча комитеттин төрайымы болгон. Скриптима деген. Скрипт баракелде. Эгерде толкун айым парламенттин өзүндө комитеттин төрайымы $30,000 жок. Партиянын эмеси. СДПКнын мүчөсү $30,000 жок, талапкерлигин кое албай калды деп жарыя кылгандан кийин ага окшогон жогорку кеңеш жарылып кетиш керек эле да. Ошондуктан бүгүнкү күндө уят калбай калды деген сөзүм ушул. Маскарасы чыгып атат, сабатсыздык ар бир кадам сайын. Жок дегенде Россиянын шаарларын туура айтыша албай атат, Смоленскини кече бирип айтып атат, Смоленск дейт. Мына. Бул не деген сөз? Баянанын алдында жакшы эле айтып турган да. Эми аман эле болушсун. Ошо сабатсыздык, аябагандай каттуу сабатсыздык десем, четинен эле таарынса, тултуюп таарынса, ары карай кетсин. Менин маселем жок андан. Бирок ошол баягы эл аралык маселелер менен жолугушуп калганда уят болосун бер жактан турупчу, жүрөгүң калчылдап турат азыр бирдемени былгытат депчи. Жок дегенде фамилияларын туура айтыша албайт. Кече Юрий Михайлович Лужков каза болду. Анын фамилиясын кандай айтты уктуңарбы? Ок, Кудай сакта, айланайын. Новосибирск шаарындагы деп баштап атат. Уят маселе бул. Өтө чоң уят. Мына келген суроолордун көбүндө төраганын сүйлөгөнүнө кандай карайсыз? Сиз эски төрагасыз, пикириңизди билдирбейсиз деп толуп кеттир, кайнап кеттир. Ага кандай баа бересиз деп. Мен айттым, биринчиден аны төрага кылып шайлаган жогорку кеңеш берсин баасын. Аны депутат кылып шайлаган эл берсин баасын. Мен баа бергенимде туура эмес болуп калат. Мен сабаттуу болуш керек деген сайын жаман көрүшүп атпайбы? Тескерисинче төрага болобу, президент болобу, биринчи кезекте тил керек экен го. Байкадыңар го. Таза, сабаттуу, так этип жооп бере турган, пикирин билдире турган тил керек. Тил акылда болсо чыгат да. Демек, кишилер окубаса, башка болбосо, шаарлардын аталыштарын, башка мамлекеттердин аталыштарын, же өзлөрүнүн эле кесиптештери болгон башка улуттун өкүлдөрүнүн фамилияларын атаганда, жүрөгүң бер жактан калчылдап, астагфиралла деп туруп каласың го, Кудай сактасын. Уят кылат деп турасың да. Безилдеп калдым чындыгында. Бая тентек балдарымды тойго кошуп койгондо безилдеп корккондой.
ушундай коркосуң. Сен балдарыңды бир жерге алып барып уят кылып койбосо экен деп коркуп отурасың. Ушундай болуп калды. Тилекке каршы жагдайыбыз ушундай. 2000